Assalamu alaikum dostlar. Menden Starex tartib qo'ydi. Ko'pdan beri so'ranib atdingizlar. Men sizlarga 2019-2020 жылғы Starex'ter tartib көргөзөйүн. Бирөөнү эмес, бир тобун tartib көргөзөйүн достор. Мына жакта көрдүңүздөр. Тизилген боюнча 2020-2019 жылғы Starex'ter турат. Булардын азыр бардыгын тартып сиздерге көрсөтүштүн кереги жок. Көрдүңүздөр, бир катар тизилип турат. Bunun bardығы комплектациялары бирдей эле болгону, пробегтери бир аз аргандай. Кээбиркиники 20 миң болсо, кээбиркиники 40 миң, 50 миң, ушундай 50 миң, 52 миңге чейинки пробегтер экен. Азыр мен сиздерге мына ушул эле турган машинаны ички салонун жана пробегин да тартып көргөзүп коеюн. Мына достор, бул ички салону, полный электропакет, электрозеркало, складывание. Маңыраңыздар 2019-2020 LPG газ достар айта кетчү. Подушка безопасности бар, мультируль, подогрев сиденья, кондиционер, пассажирында подогрев сиденьясы бар. USB-ге выход, перекрутитель, автомат, коробка. Эми сиздерге мун пробегин көргөзүп коеюн. Пробеги 57 миң. Bunun арканкы салондорундагы тартип көргөзүп коеюн достор. Аркасында 3-3-6-9, бул жак менен 10, мына сиденьянын тургузса 11, шопурдугу менен 12 адам отурса болот экен достор. Мен достор ушуга эле улай дагы бир Starex'ти көргөзөйүн. Булардын баасын ушу пробегине карап бир аз айырма берет. Баасы 15 миң, 15 миң 500, 16 миң долларга чейин Кореядагы эле баасы. Растаможкасы отдельно болот. Жол киреси 2300 доллар. Кыргызстанга чейин бир ай убакта жетет. Мен сиздерге азыр мына турган ак Starex'ин дагы бир көргөзүп коеюн. Көрдүңүздөр достор, алдында 2 киши отурса болот. Азыркындай эле эч айырмасы жок. Болгону мунун бир аз пробегинде айырма болушу мүмкүн. Азыр көрөсүздөр. 40 миң пробег экен. Мына арканкы салону, арка жагынын көрүнүшү. Мына жагында монитор, телевизору дагы бар экен, көрдүңүздөр. Булардын эшиктери мында автоматически ачылат. Бул жагын көрдүңүздөр, алдыларында болгон палас. Сиденьяларында бул салофондары дагы чечиле эле экен. Ал жактарында салофондары чечиле эле экен. Мына көрдүңүздөр. Ушундай достор, кимде ким Starex алыңыз келсе, анда биздин номерлер описанияда болот, кайрылсаңыздар болот. Баасы 15 миң, 15 миң 500, 16 миң доллар, жана комплектациясына бир аз пробегине карап ушундай өзгөрөт. Жол кирелери бирдей эле. Растаможкалары Кыргызстанга барганда болот. Азыр растаможкасын так сиздерге айтып бере албайм. Себеби 19-жылкы бар, 20-жылкы бар, ушулардыкындай айырма берет бир аз. Ассаламу алейкум. Достор, мен силерге көк түстөгө 2015 жылкы Лабон тартып көрсөтүүнү тура көрдүк. Мунун Кореядагы баасы 2400 доллар, 1000 доллар жол киреси, 450 доллар растаможкасы болот. Баасын башында эле айтып коеюн, аягында эсиме чыгып калат экен, көп сүйлөп атып. Мен сиздерге мында бир катар тартып көргөзүп коеюн. Борту узун, кыска борт эмес. Узунун көрүп туруп деле анан комментарийга кыска бортпу, узун бортпу деп албай эле жаза бергендер угуп алгыла. Видеонун аягына чейин көрбөстөн туруп эле сурай беришет. Ал жагында багы бар. Бул газ менен эч кандай бензин куюлбайт. Жылы жаңылардын бардыгы газ. Бензиндердин жылдары эски. Алар кирбей калган. Мына ал жакта бир сыра силерге көрсөттүм. Сиздерге жакындан көргөзүп коеюн. Мындай тенти ачылат. Көрүп атасыздар. Жана ошондой эле өдөсүндө пластмассовый багажы бар, багажы дагы ачылат. Дөңгөлөктөрү жазгы, запаскасы бар бул жагында. Мен сиздерге бул тарабынан көргөзүп коеюн. Электропакет, асты мындай палас, сиденьялары велюр, монитору бар. Азыр видеорегистратор, аркасындагы тартчы камерасы дагы бар. Мына достор, мен сиздерге азыр мунун аркы тарабынан көргөзөйүн. Бул алды тарабынан көрүнчө эч кандай урулган жерлери жок, бардыгы таза, родной краскада. Машина жүрүп турат. Мына жылы 2015. Азыр кондиционер иштеп турат. Магнитофону бар. Магнитофону, камерасы бар. Азыр мен силерге камерасын дагы көргөзүп коеюн. Камерасы бар.
Машина жүрүп турат, 270 миң пробег, кондиционер иштейт. Ушундай достор. Силерге ички тарабын бир сыйра көргөздүм. Бул ушул жума 6-күнү буйруса жүктөлөт. Арка тарабындагы бир сыйра көргөзүп коюн. Мунусу мындай түшөт. Көрдүңүздөр, ылдыйган. Машинанын мотор, ходовой коробкасы бары жакшы, родной краска, урулган жерлери жок. Машина таптаза. Боло турган баасы ошо. Алчулар болсо кайрылгыла. Анан жөн эле комментарийга борту узунбу, кыскабы, пробеги канча экен, андайларды жазбайлы. Албагандар биздин тынчыбызды албагыла, сиздерден сураныч. Ушундай достор. Ала тургандар номерге кайрылсаңыздар болот. Ушул жума жүктөлөт. Бир ай убакытта барат Бишкекке. Ошко эмес, Бишкек. Мына достор, бул лабо жүктөлгөнү кетти. Алчулар болсо кайрылсаңар, ушул лабону силерге жөнөтүп беребиз, Кудай буйруса. Үстүндө багажник, аркасында тенти бар, баллондору жакшы. Кетти, жүктөлгөн, тарткан боюнча алып кетти. Холодильник портер суранган достор үчүн 2016-га 17. 2016-га 17, 133 ак түстө. Аркасы мындай канаты да ачылат, азыр жакшылап көргөзөм. Алдыңкы дөңгөлөктөрү, дискалары титановый. Бул 2016 конец, 2017. Полный электропакет, электрозеркало, на складывание зеркала. Мультирулі жок. Автомат коробка. Достор, бул торпедасын көрдүңөр, бул бираз башкачараак. Подогрев зеркало, подогрев сиденье, подогрев руль дагы бар. Магнитофон көрдүңүздөр, муну алып туруп ордуна экран коюп койсоңуздар дагы болот. Мына ал жагын көрдүңүздөр, бул болсо задний камерасы. Бул алар кондиционер управление, автомат коробка. Бул болсо ошол буксировка, блокировка, мост. Бул болсо холодильниктики, азыр көргөзөм. Мына достор, мен силерге пробегин көрсөтүп коюм. 171 миң пробег. Бул монитор иштейт. Азыр мен жүргүзүп дагы иштетип көргөзөйүн. Арканын камерасы. Парковка кылып коюлду дагы. Мыналардын баардыгы иштейт, мына көрдүңүздөр. Руль дагы иштейт. Бул кондиционер иштеп атат. Мына болсо ошол блокировкасы. Көргөзөйүн дегеним, мына холодильник. Холодильникти мына жерде каалаган температурага коюп аласыздар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына көрүп атасыздар. Азыр эми мен сиздерге калган жагын көргөзөйүн, сыртын. Азыр мен сыртынан алдым, мына көрдүңүздөр, мына жери дагы бул туюк кеткен. Бул жерде негизи эски портерлерде мындай чөнтөк окшогон жери бар, бул мындай эмес. Бул жактарында пакеттери дагы сырылбаптыр. Сиденьялары да башкача. Бул сиденьясын жаткырып койсо, жата турган кылып атайын жасап койгон экен. Бул жанында подстаканниктери. Мына сиденьяларында көрдүңүздөр, бираз башкачараак. Мына белин ишире турганы. Эми көрсөтө турган нерсе, достор, мына бул боковойду ача турган, капталдын канатын ача турган, кнопка менен ача турган, кнопкасын ачып туруп, атсаңыздар боковой көтөрүлөт. Бул ушундай рефрижератор, азыр мына көргөзөм. Алдынан да тартып көргөзөйүн кенен. 2016-га 17, мына жазылып дагы турат, көрүп атасыздар. Бул тарабынан да көрүнүшү. Бул жагы да ушундай кнопка менен көтөрүлөт. Мына көрдүңүздөр. Азыр муну ачып, бул жакта машина турат, тийип калат. Болбосо ачып көргөзөт элем. Холодильниги бар. Арка тарабында көргөзөйүн. Мына арка тарабынан көрүнүшү. Аркасында мына көрүп атасыздар, камера задниги да бар. Ичинде көргөз. Мына ички тарабы. Бул жагында ошо холодильник. Көрдүңүздөр. Бул борт аябай узун. Кээ бирки портерлердин борттору кыска болот. Мындай узун портерлердин борттору аз эле кездешет. Спальниги дагы бар. Достор, борту аябай узун, көрүп атасыздар. Борту узун. Спальниги дагы бар. Негизи спальниги жок портерлердин бортуна окшоп узун. Баасын айта кетейин, баасы $6,700, $2,300 жол киреси болот. Бишкекке чейин растаможкасы $1,000 болот. Растаможкасы $1,000 болот. Жигиттер, мындай болгон домпоңдогон машина алдым силерге.
Көргөз коyun. Светимда балдар березовый дешти го. Балдар березовый дешти. Мына повторительдери бар. Бесключевой доступ. Жылы 2012. Полный электропакет, электрозеркало, складывание зеркала, подогрев руль. Осы галолетті блокировка окшойт. Мультируль. Подушка безопасности. Кожаный салон кен, кожаный сиденье. Бұл электрический кен, бұл белін іште тұрады. Бұл жағында бензобак. Бұл жағына өсек старт кнопка, бесключевой доступ. Бұл кондиционер. Екі алды электропакет. Электросиденье USB. Ол жақтарында подушка безопасности бар. Монитор Bluetooth MP3. Бұл көрсетейін. 카드를 넣어주세요. 56.000 жүрген 56.177 километр. Шындай туғандар. Бұл жағынан сиденьялар барлығы таза. Мында бір лого бар. Бұл жағын көрсетейін сілерге. Бұл жағы ешігін ашып. Дөңгелектер мындай титановый 15 екені 175-ке 50. Бұл мындай сидушкалары. Бұл алдарқаға жылат. Арқаңқы сиденьяларда подогрев бар. Арқа жағын көргөзөйүн. Арқасында 4 парктронигі бар. Мына біздің киімдер. Бұл жаққа отвертканы салып қойды. Бұл жағында отвертка майда чүйде баллон запаскасы астында екен. Мына болса түні неме қыла тұрған екен. Қандай шығат эле? Чыгыш керейлі ба? Бір қачығып мында фонарь екен да. Қайрамды алып өткесін. Мында алып жүрер өткен. Мына жерде сеткасы бар екен, тосыла тұрған, içinde тұрады. Бұл сиденьялар мына жаққа жатады. Арқасынан көрініші. Оқшон нәрселер бар екен. Бұл жағынан көрініші, бұл эшиги болса мынандай ашылады екен. Бұл ашылады. Бұл подушка безопасности. Бұл эшик ашылса ортада стойка жоқ болып қалады екен. Ортада стойка жоқ. Сиденьялары. Электропакет полный. Kitapçeleri. Bu жағынан görünüşü. Aldı жағынан көргөзөйүн. Шундай домпоңдоо машина алдык, достор. Бул машина учурда Кыргызстанда былтыры декабрда барган. Баасы $6,500. WhatsApp'ка жазсаңар, сүрөттөрүн, видеолорун жөнөтөм. Мына достор, биз апалавкаларды кабыл алып атабыз. Заказ кылдык эле, машина менен келди. Буйруса, эртең бүрсү күнү ушуларды жүктөйбүз. Дагы заказ берчилер болсо, кайрылсаңыздар болот. Мына бул болсо, бушний апалавка, бул болсо жаңы апалавка. Эми баасы дагы ар кандай. Бу жакта уштучной байланат. Канча уштук десеңиздер жөнөтүп беребиз. Мен сиздерге азыр мына көрсөтө кетейин. Мына болсо шаблон, ичинде 100 уштук $30. Мына болсо жанагы мыктары, мына окшогон пиндери, булар $40. Мына бир кап дейли, мына болсо ичинде 500 уштук. Ушул $40. Мына болсо $30, 100 уштук. Мунун 20 сантиметр мында кичинекей дагы размерлери бар. 20, 30, 40, 50, 60 сантиметрге чейин бардык размерлеринен бар. Мына көрүнүп тургандары болсо бул ички угулдары. Мына болсо 20 сантиметрлик, 30, 40, 50, 60, 80 geçiresler 80'e çeyin. 60'a çeyin geçiresler. Şunday bu işini jana жаңы апалавкаларды заказ кылсаңыздар жөнөтүп беребиз.